Бул апалар үй алууну максат кылып, бирок миллион сомго чейин алданып, айласы кетип олтурушат. Алардын катарында 58 жаштагы Карамат Бердикулова дагы бар. Карамат айым узаган жылдын август айында Эслайн аталышындагы кооперативден үй алууну көздөп миграцияда жүргөн балдарынын 651 миң сом акчасын аталган компанияга төккөн. 3 айдан соң уюмдун системасына күмөнү жаралып, каражатты кайтарып алуу үчүн келишимин бузган. Ошол күндөн бери акчасыз калган айымдын какпаган эшиги, кайрылбаган мекемеси калган эмес. Шылуундарга алданып калдым деген Карамат апа каржылык пирамида калктын капчыгын куруткан уюмдарды көзөмөлдөөнү борбордук бийлик өкүлдөрүнөн суранат. Кашыктап топтогон акчабыз балам. Биз кандай кылышыбызды аргабызды таппай атабыз, силерден жардам сурайбыз. Жогору жактан да жардам сурайбыз. Ошо Алиевди таап, бул компанияны ошо Алиевди чектөөгө алып, заставить этип акчабызды төктүрүп бергиле. Кимге айтабыз дардыбызды? Кандай кылабыз? Биз жардам сурайбыз. Бардык ошо жетекчилерден. Мен чоңмун деген Кыргызстандын эр азаматтары бар болсо, ушу компанияларды көзөмөлдөсүн, текшерсин, жала тургандарын жапсын дагы, иштей турган честный балдарды иштетсин, үй бере тургандарды. Коомчулукта кооперативдерге алданып акчасын алдырган жарандардын саны күн санап өсүп жатканы байкалууда. Бул кооптуу уюмдар боюнча өлкөнүн улуттук банкы жарандарга турак жай кооперативи сыяктуу күмөндүү уюмдар активдешкенин эскерткен расмий билдирүүдө тараткан. Улуттук банк мында каржылык пирамиданын белгилери бар экенин айтып, жарандарды этият болууга, документтерди дыккат текшерип, мамлекеттик органдагы маалыматтар менен салыштырууга жана жасалма эместигин аныктоого чакырган. Кооперативдердин ишмердүүлүгү кеңири жайылып, ошол эле учурда кээ биркилер ишенүү менен караса, кээ бирки адамдар өтө эле мындай ишенбөөчүлүк менен карап атат да. Буну эки тарапта карашыбыз керек. Анткени бүгүнкү күндө чындыгында эми алардын кээ бирлери жакшы максат коюп атат. Калкты турак жай кыймылсыз мүлк менен камсыз кылып берсек, жана башка деген. Ал эми кээ биркилеринде элдердин, көпчүлүк элдердин салып койгон акчаларын кайтара албай жүргөн учурлар көп болуп атат да. Төлөгөн каражаттардын эсебинен бири-бирин толуктап туруп, кийинки адамдарга каржылоо принцип жүрүш керек да. Ал эми кээ бирки кооперативдерде мына ушундай саны аз болгондуктан, мүчөнүн саны аз болгондуктан, өздөрүнүн каржылоого финансы жетишпегендиктен адамдарда ушундай терс пикирлер пайда болуп атат. Өлкөдөгү алымдар кеңеши коммерциялык эмес турак жай кооперативи аркылуу үй же уун алууга байланыштуу фатва чыгарды. Кардар төлөмдү кечиктирилген убакта төлөнүүчү жаза пул кооперативдин мүлкүнө берилбеши шарт. Кооперативдин аманатты кайтарып берүү мүмкүнчүлүгү бар экенине мамлекеттин кепилдиги болушу шарт. Жогоруда аталган шарттардын бири же бир нечеси болбогон учурда коммерциялык эмес турак жай кооперативи аркылуу турак жай же уна сатып алуу шариатка туура келбейт, тыйылат. Ош шаарынын имамы Шумкарбек Ахматали уулу бул уюмдардын системасына караманча каршылыгын билдирет. Исламдагы финансылык эрежени жамынган кооперативдер сүткорлук жол менен гана элди алдап келе жатканын айтат. Шариаттагы каржылоо менен уюмдардын пирамидалык системасы дал келбей тургандыгын баса белгиледи. Туура алымдардын кече чыккан акыркы пункт менен белгилеп берген фатваларын окудук. Бир экөөсү бизге туура келбейт экен деп чыкты. Мына ошол бир экөөсүнүн негизгиси эч ким гарант болбойт. Элдин көпчүлүгү эле алып атат го, көпчүлүгү эле кылып атат го деп. Ал харам япка хараман вала яфалухул жами'. Эгер элдин баары кылса дагы арам бойдон тура берет. Элдин баардыгы кыла берген нерсе боло берет деген сөз эмес. Бүгүн мына ошол ак караны ажыратып иликтеп алып, тактап алып алса, карапайым элибиз күйүп калбаса. Мен суранат элем ошол журналисттер дагы ушул тармакта бир чагылдырып бир иликтеп берсе. Экинчиден мына ошол улуттук коопсуздук кызматы мамлекетке, элге бир жанакы кооптуу болгон нерселерди коргоп, мына ошол адамдардын акчасын коргоп берүү маселеси ушуну бир иликтеп чыкса. Анткени эртең буларды кача албай турган кылып койсо, же болбосо иштери банкрот болуп калса, булардын резервинде акча барбы жокпу? Эртең кантип төлөп берет? Өлкөдө акыркы жылдары турак жай кооперативдери деп аталган уюмдар көбөйдү. Учурда алардын так саны белгисиз. Мамлекет бул жаатта башкаруу саясатын жүргүзбөйт деп белгилейт адистер. Бул уюмдарга акча жаатында мүмкүнчүлүгү жок жана эмгек миграциясында жүргөндөр көп кайрылышат. Анткени алар узак мөөнөткө өз кардаларын азгырышат. Өткөн жылдын биринчи жарым жылдыгында каржы пирамида ишмердүүлүгүнө байланыштуу 906 факты катталган. Жана алар боюнча материалдык зыян дээрлик 35 миллион сом экени айтылган. Бул мезгилге чейин көптөгөн пирамида компаниялары мыйзамдуу лицензия алганы менен карапайым калктын акчасын соруп келгени анык. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ.